Адамдын уйкусу өз убагында жакшы болсо, анда адам карылыкка баш бербейт. Эрте жатып, эрте туруп көнгөн адам ден соолуктун негизги шартын өзүнө түзүп алат. Таңкы таза аба, чуркуу, гимнастика жасоо бул чын ден соолуктун азыгы деп билебиз. Окумуштуулардын айбанаттарга жасаган тажрыйбаларында 25 күн тамак ичпеген жаныбардын ден соолугу кайрадан өзүнө келип, бирок ошол эле учурда 5 күн уйкудан калтырылганда ал өлүп калган. Мына ушул жерден да уйкунун ден соолук үчүн канчалык мааниси бар экендигин билүүгө болот. Айрыкча адам чарчаган учурда уйку узак жана каттуу болот. Уйкуну өз учурунда жана кандыра уктасаң, ойлонуу күчүн жана чарчаган денени кайра калыбына келтирет. Кары адамдар күнүнө 6-7 саат, орто жаштагылар 8 саат, ал эми жаш балдар болсо 10 сааттан кем эмес укташы керек. Уйкунун бузулушунан сактануу үчүн мына буларга көңүл буруу керек. Жатарда адамдын нерв системасын тынчтыкта кармап эс алдырыш керек. Жатар алдында тамеки тартпай, ичимдик ичпей жана да чайды коюу салып ичпеш керек. Анткени адам уктай албайт. Мындайча айтканда уйку качат. Кечки тамакты жатаарга 2-3 саат калганда ичип, ошондо да аз ичип ашказанга оордук бербеш керек. Жатаар алдында ар бир адам таза абага чыгып дем алып, ал эми кыш мезгилинде болсо күнүнө 15-20 мүнөт буттарды ысык сууга салуу керек. Толук эс алуу жана көпкө созулган уйку ыңгайлуу төшөктө гана мүмкүн. Төшөктү таза кармап, мезгил менен кагып, чаңдан арылтып, матрас жаздыктарды көбүрөөк желдетип, күнгө кактоо зарыл. Кыймыл жана дем алууга тоскоол кылбаган ич кийим кийип жатуу керек. Уктаганда чүнкөнүп жатууга болбойт, ал дем алууну кыйындатат. Уктоочу бөлмөдөгү аба таза болууга тийиш. Күн жылуу мезгилде терезени ачып, ал эми кышкысын уктаарда бөлмөнү желдетип же форточканы ачып коюу сунуш кылынат.